Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн 17 август. Караколдо кечки атмосфера. Эгерде Караколго келип калсаңыздар, бул жакта Малик бар. Малик фастфуд. Торт алсаңыздар, бул жерден алсаңыздар болот. Аркы көчөгө өтсөңүздөр, Турковский бар. Ошол жерден алсаңыздар болот. Эки достун жаңы точкасы ачылды. Негизи ушул жерде болчу эки дос. Анын ордуна бул жерде кунчут болуп калыптыр. Мындан өйдөрөөк бассаңыздар суши сет бар. Роллы, суши, кандай атын дагы билбейм точно. Суши саткан, суши ролл саткан жер бар, ошол жер жакшы. Ошол жерге барып отурсаңыздар болот. Ошол жерден да барып тамактансаңыздар болот. Караколго келсеңиздер, бул видео сиздерге пайдалуу болот деп ойлойм. Азыр мен сум жакта турам. Бул жак бетинде сум. Бул бурчта глобус бар. Андан тышкары толтура дүкөндөр, тамактануучу жерлер бар. Караколго келип калсаңыздар, ушу Богул соода борборунун ичине ушундайынан барып кирсеңиздер, баарыңыздарга белгилүү болгон Сайданын ашылянфусу ушул жерде бар. Андан сырткары дагы бул жакта башка ашылянфу жерлер бар, жеп турган. Азыр мен баарын көрсөтүп чыгам. Бул жерден кийим кечек алса болот экен. Чынында мен бул жакка кирип, бир жолу ашылянфу жеген эмесмин. Себеби мен ашылянфунун сүйүүчүсү эмесмин. Бул жагында дагы баарыңыздар сүйүп жеген ашылянфу. Ушул жерде Сайданын ашылянфусу. Азыр кечке маал саат 7 болуп калса дагы ичинде кишилер көп экен. Ушундай сулуулук салондору да бар экен бул жерге келип. Эгерде керек болуп калса, ушул жерге келесиздер. Мына ушундай түз чыксаңыздар, бул бетинде салондор, суу салондору башынан этегине чейин турмак жасашат, чаш жасашат. Азыр мен сиздерге ушунун арка бетин көрсөтөм. Ал жакта дагы ашылянфу саткан жерлер бар.